Доктор Гүлайым, мага деген менде эми бул мыйзамды түшүнүп атам, эмне алып келип атасыздар, бирок ошол эле учурда мисалы мага кечээ күнү 41 мектептин Бишкек шаарында ата энелер комитетинен жазып атышат да. Эльвира Жергалбековна, у нас осыпались жалюзи, эми орус айымкен да. Анан расмий акча чогулткандан коркобуз дейт, камалып кетебиз депчи. Бирок каражат жок дейт да. Эми штораларды каяктан алабыз деп. Анан кантип чечсек болот, ушуну бир жогорку жакка жеткирип болот, ушундай маселелерди кантип көтөрөбүз? Шаардан кайрылышат, сторож жок, жанакы психолог тияк бияктарын айтпай эле коелу дейт. Технически элементарно мел жетпейт дейт. Кантип анан ушул маселе чечилет дейт. Былтыр сиздер билесиздер, ушул маселени чечүү боюнча атайын сиздер 400 миллион колдоп бергенсиңер. Ар бир Кыргызстандын мектеби Бишкектен тышкаркы ушул күнүмдүк керектөө материалдарын алып жакшы эле болду. Бишкек шаарында дагы бир нече жүздөгөн миллионду алышат ушул маселени чечүү боюнча. Бирок мунун ичинде маселе бар. Ошол азыр мугалимдер ата энелер менен сүйлөшкөндө айтып атабыз. Суу диспенсер, балдарга тынымсыз суу алып берүү, туалетке баруу, мисалы үчүн туалетный бумага кагаздарды, дарат кагаздарын ата энелер алып берген. Бирок акыркы күндө антикоррупциялык ишти күчөтүү боюнча мунун баары таптакыр токтоду. Дүйнөлүк практикада эми ата эне кадимкидей термоска, бутылёкторго суусун, анан дарат кагаздарын өзү алып бергенге чейин барыш керек. Азыр бир да мектеп тобокелге барбайт акча жыйнап. Анда бул мыйзам менен эгер бирөө тиги ошондой акча чогултса 15 000 сом штраф, родительский фондтон жана родительский фонд деп коет го, чогултса анда 20 000ден 65 000ге чейин штраф. Повторно болсо андан да көбүрөөк болот, ошондой чечим кабыл алып атабыз. Ооба, бирок азыр фонддордун баарынын иши токтогон, өтө пассивдүү мындай кеткен. Дээрлик жыйнабайт, ушул чыгарган чыгымдардын баардыгын азыр мэрия өзү төлөп берип атат. Ал эми республикалык бюджеттен биз төлөп берип атабыз. Бирок добровольно берем десе, өз ыктыяры менен чогултса болот, Ал ата эненин өзү, бирок өзү эмнеге берип аткандыгын жазып, анан бериш керек. Бизде добровольно деп туруп анан кыйноо жолу менен да алып кетүү фактылары бар. Ошондойго мындай граждандык жоопкерчилик жогорулагыча ушул мыйзамдарды кабыл алууга милдеттүүбүз. Түшүнүктүү. Андан тышкары мага кайрылган окуучулар эми көптөгөн суроо берип атышат да. Жаш студенттер, мектеп окуучулар келип атат да. Элбир 12 жылдык реформа жөнүндө кеңирээк маалымат берсинчи, ОРТ боюнча түшүрөбү, алабы, депутаттар жоебуз деген инициативалар чыгып атат. Эми мен ага мисалы каршымын да. Бул коррупция менен күрөштүн дагы бир жолу да. Ошол боюнча маалыматтарды элге жалпысынан чыгарып берип коесуздарбы реформа боюнча? Чыгарып атабыз, анан сиздер макул болсоңуздар бир күнү келип ошо 12 жылдыкка өтүү боюнча механизм, ресурстар боюнча толук презентация кылалы. Коллегияда ошо жаңы мундагы стандарттар дагы бекит, кантип ишке ашырасыңар. Анан ОРТ жоюлбайт. Анткени бул Борбордук Азиядагы эң ийгиликтүү жогорку окуу жайга баруу модели. Башка балким алтын тамгалар жоюлушу мүмкүн. Бир эле ошол мектеп экзамени дагы алтын тамга дагы ошол ортонун жыйынтыгы менен балага бюрократия түзгөн процесстердин баарын жокко чыгара ал деп атабыз. Так, түшүнүктүү. Андан тышкары эми дагы бир маселе болуп атат да. Биз парламентте азыр бир мыйзам кирип атат, телефондорду алып атабыз да. Бул туура чечим, бул дүйнө жүзүндө ошондой болуп атат. Бирок балдар мынтип атат да, мектеп окуучулары. Элбир дейт, китеп жок дейт, планшет жок дейт. Же планшет алып беришсин. Анткени биз ошол смартфон менен ойнобойбуз, биз маалымат издейбиз деп атышат да. Ушул боюнча кандай болуп калат анда? Китептер болобу, смартфондор болобу, кандай жол караштырып атасыздар? Бул жерде мугалимдин чыгармачылыгы, эгерде ошол сабак учурунда смартфон керек болсо, мугалимдин жана класстын башкаруусу менен пайдаланууга болот, бирок массалык түрдө сабактан алаксыткан процесстерде пайдаланууга тыюу салынат. Көп мектептер иштеп жатат. Ал эми планшет бул кийинки күн тартибинде бар, жакын арада. Бүгүнкү күндө китептер жетишпегендик маселесин сиздер абдан жакшы колдоп, былтыркы бюджетте дагы дээрлик 677 миллион сом бюджетке бекитип бердиңер. Жылда 152 миллион болчу, бир эле жыл 152 миллион. Канча китеп аласыздар? Канча китеп аласыздар? Канчалык ошол
керектелүүчү кептердин канча процентин жабасыздар ошол каражатка? 100% жаба алабыз деп айтпайбыз. 100% жабыш үчүн 8 миллиард 600 миллион сом керек. Ошонун почти быйыл 2 миллиардына жабабыз. Мен азыр жанымда саны жок экен китептердин айта албайм. Ата мекендик жаңы муунда китептерди беребиз. Мүмкүн китептердин ордуна биротоло эле планшет алып берсек кандай болот эле, кандай дейсиз? Биз ошонун баары санариптик дагы болот, электронный китептер болот, бүт баары илинет. Буга чейин дагы мына 2,5 миң кошумча окуу китептери санариптик форматта китеп кежиде илинип турат, ошондой эле 500 предметтик илинип турат. Ошол жерден жетишпегендер каалаган учурда бекер ачып пайдаланса боло берет. Дагы бир нече округум боюнча бир нече маселени көтөрүп берейинчи, туура көрсөңүздөрчү. Бизде Жеңиш конушу пригородный мурдакы, азыр Бишкек шаары АТР менен кеңейип калбады. Ошол жерде 54-мүчү мектепте окуучулар 4 смена менен окуйт дейт да. Анан кошумча имарат боюнча кайрылсак деп ошону суранып атышат да. Сизге жазсынбы, Гостройго жазсынбы, кандай вот сиздер караштырасызбы мындай маселелерди? Же түз эле дарек ошо мэрия менен Гастрой менен эле чечишебизби? Быйыл ушул маселени эске алуу менен Кыргызстан урбанизация Бишкекте өсүп атат. 50 миң бала профицит ашыгы менен. Президенттин жеке демилгеси менен Саут өнүктүрүү фондунан 50 миллион доллар Бишкек шаарындагы ири мектептерди салууга бөлүндү, каражаттары бөлүндү. Тизмесин ким топтойт? Тизмесин Бишкек шаары кай жерде имараттар бар, жерлер бар, жана кайсы ири мектептерге кошумча имараттарды кошот, алар пландап жатышат, бардыгы бар. Мына ушуларды ратификацияга дагы сиздерге биз алып келебиз. Анда жазып алыңызчы, ошол пригородныйда муниципалдык 40 сотук жер бар да, бош. Ушу кичинекей бир садик салып берилечи деп, ушу канча жылдан бери күтүп атабыз дейт. Улам бир жетекчи келет, улам обещать этет дейт. АТРда болду. Ушуну министрге жеткирип коелачы, мен Гостройго дагы кат жөнөтөм да. Жетекчилик жазып алыңыздарчы. Жазып алдык, андан тышкары Катар фондунун жетекчилиги менен сүйлөштүк. Алар дагы ошо бала бакчаны салып берүү боюнча өтүнүчүбүздү бердик. Ушул Бишкек Чүй жаңы конуштарында колдоп атат. Биз азыр ошол каржылоо булактарын издеп жатабыз. Биздин алдыбызда өтө интенсивдүү адилеттүү өнүгүү кызматына камсыз кылыш үчүн балдарды ошол багытта иштеп жатабыз.